33 жашта муундарда уже күч жок. Байламталар жумуштан чыгып калган. Байкасаңыздар, улам жаш өйдөлөгөн сайын апаларда колдору шишип, бүгүлбөй, даже банканын оозун ача албай калат. Күч жок, карыган сайын күч жок болуп калат экен да дейбиз. Ошону азыртан башташ керек. Биз көнүгүү жасамайынча бул айымдар билишкен жок. Иштебей калган, түздөңүз мына даже бүгүлбөй калган. Бул жактарда связкаларда күч жок, бул жакта күч жок. Даже жасаган кезде күч келип мына шишиктер бар могу жактарда. Шишиктер жасайын дегенде кан тамырларды кысып атат. Точно, дароо биз көңүл бурушубуз керек. Нормада мына ушундай болуп туруу керек. Муундардын баардыгы мына килемге келип туруу керек. Жана биз ушундай абалда тура алышыбыз керек. Эми келиңиз. Мына канча жаштасыз? 42 жашта уже муундар килемге коюлбай атат. Биз жардамчы кылып жакындарыбыздан сурансак болот. Килемге коюп, чыкып, мына. Мен аялдарга боорум ачып кетет. Манчалардын баарын мүмкүн болушунча коебуз. Байкаңызчы, аябай жасайм деп аракет кылган кезде, бир аз муундарга күч келгенде, денедеги бүткүл муундарга күч келип атабы? Калчылдап, даже тизе сан булчуңдары калчылдап кетип атабы? Бүткүл дене бири-бири менен чын жырда. Демек, бул жакта күч жок деген сөз, бул башка муундарда дагы уже нарушение деген сөз. Муундардын өзүнүн функциясын жакшы аткара албоосу. Биздин денебизде күчтүү муундар кармап турат. Биз муундарды ойлой беребиз, төрөгөндөн кийин ооруп калды же бир сууктан ооруп калды деп. Биз тундрада жашаган жокпуз да. Тундрага барсаң дагы организм тундрага уже жеткенинче ылайыкташат. Организм умный. Муундардын ооруганын айтайынбы? Адам сырттан башка өмүр сүрөт, бирок ичинде аябай кыйналып калган. Ичинде тынчсыздануу, ызалануу, таарыныч, ичтен алсыз, өзүнө ишенбейт, көзүн жоготуудан коркот, бир нерсе болбой аткан сыяктуу катуу тынчсызданат. Бул адамды алсыз кылып атабы? Бул дароо муундарга берилет. Алдыга жылууга уруксат бербегенде, колдордо мына ушундай проблемалар болот.